ато өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан. Укмуштун бары табылган, уютку чөлкөм Кыргызстан. Кыргызстан, демим Кыргызстан, кылымдык кебим Кыргызстан. 5 күндүк өмүрүмдөгү дейишим менен Кыргызстан. Тугандар, ошол таксопаркта көптөн бери силерге айтам. Таксопарк рулим ушул номерге чаласыңар. Москвада иштеп аткандар, такси, машина издеп аткандар. Билесиңер, көп таксопаркта машина бербейт тугандар. Если комментарийда правада комментарий болсо, Москвадан машина бербейт. Мен сүйлөшүп койдум тугандар, ушул номерге чалып, комментарий, легкий комментарий болсо праваңарда машина алып иштесеңиздер болот. Таксопаркта экономдон баштап бизнеске чейин машиналар бар. Шахардан келдим деп айтсаңыздар 2 күн бесплатно болот тугандар. Ушул таксопаркка барып машина алыңыздар. Таксопарк Москвада тугандар, Москвада иштеп аткан мекендештер, Москвада иштеп аткан коллегалар, машина издегендер ушул таксопаркка барып машина алсаңыздар болот. Таксопаркта көптөн бери чогуу иштешебиз. 5 ай болду, 5 айдан бери чогуу иштешебиз тугандар. Жакшы таксопарк, өзүм иштедим. Силерге сунуштайм жигиттер, барып, условиясы жаксан машина алып иштесеңиздер болот. Биз кеттик, жумушту кылайлы. Так, тугандар. Ассаламу алейкум такси жамааты. Биринчи штрафты алдым. Кыргызстанда жашап биринчи жолу штраф алып атам. 7,5 миң сом. Мына. Неге 7,5 миң сом? 7,5 миң деп ошонтуп гаишниктер мени коркутту тугандар. Неге дебейсиңер? Бая 40 деген знактан мен 80'de өтүп кетип калыпмын. 80'de өтүп кетип калып, анан кетип аттым эле, мен билбеппин да. Кичине жүргөндөн кийин гаишник мигалканы жагып туруп, Мадиз деу, Шаха, Москвы, остановись деди эле. Мындай карасам, гаишниктер не болду, не кылып койдум мен экен деп машина түшсөм айтты го. Ассаламу алейкум деп честь берип туруп, сиз мына жерден 40 деген знактан 80'de өтүп кеттиңиз эле. Ошого сиз токтоттук, превышение кылып койдуңуз, андай мындай. Сиз эми 7,5 миң сом штраф төлөйсүз дедилер. Баягы жерде мен ака мени кармаң дедим. Мен ака мени кармаң ойлотам десем, бая гаишник күлүрдү го. Неге дейт? Ака 7,5 миң деп коюңчу дедим. 7,5 миң. Россияда жүрүп 7,5 миң штраф төлөбөгөм дедим. Кыргызстанга 7,5 миң штраф төлөсөм, ака бул жерде акчам калбады, Россиядан келдим. Москвадан келдим дедим. Акчам түгөндү дедим бул жерде. Жүрөр десем, деп праваларды көрүп туруп, российский деп, кичине тияпаятан сүйлөшүп туруп, хорошо деп, өзү коркутат экен, короче, 7,5 миң деп, ошентип тез айдап койгондор, баягындай 7,5 миң, 10 миң деп коркутат экен деп, баягында элди. Ака деди 3 миң сом жазылат деди, 3 миң сомдон деди 70% 900 сом штраф төлөйсүз дедиле. Ох дедим, ака дедим, рахмат чоң дедим. 900 сом төлөйм дедим. Дедим. Но 7,5 миң мага кыйын болуп калат десем, алда күлүп, тияк-бияктан сүйлөшүп, кичине таанышып, мени көрүп аткан болсо, ассаламу алейкум. Мен ушундай десем, жакшы, ошол жер тартып коюң дейт. Жаллабатта жазды тугандар. Мына База-Коргондо эмес, Жаллабатта алдым штрафты. Мына жолдордо камера кичине титиреп атат. Бизде База-Коргондо камераны мындан коюп койсоң, таш көчөлөрдө тытыр болуп кетет. Так, тугандар, такси жамааты, такси мени көрөрмандар, баардыгыңарга ассаламу алейкум. Дагы бир жолу азыр жумушка чыгып атам. Бүгүн кичине иштейли. Хотя бы штрафты отбиттетели эми. Мейлі мына мемлекетке дагы менин пайдам тийсин тугандар. Шахада 1-2 сом мемлекетке пайдасы тийсин. Россияда штраф төлөбөй, Россияны байытпай, Кыргызстанга деле кичине штраф төлөп, Кыргызстанды байытайлы тугандар. Спорлошмодум ака. Баягы гаишник менен спорлошмодум. Хорошо дедим, брат, мен төлөйм дедим, но 7,5 миң мен төлөй албайм десем, алар күлүрдү да. 7,5 миң төлөй албайм дедим. Өтө баягындай болуп кетти тугандар. Ошондой болуп жакшы чыгып алдык. Эми азыр жумушка чыгабыз тугандар. Бисмилла деп туруп жумушту баштайбыз. Машина мойка кылдык. Бүгүн База-Коргондо иштейбиз тугандар.
канал каттап, лайктардан быжылатып, оюңуздар комментарий жазып койгула. Кеттик туугандар. Так, туугандар, биринчи заказ 9 минут. Канча болуптур? 80 сом. Спасибо за поездку. Мага 85. Мына Могол жак алып келдим эле, сайды бул бетин. Мына туугандар, карагыла, сайды, мына жак сайд, базар жак. Осмонов көчөсү базар. А ушул жер мына Могол деп коет. Ушул жерде алдын пустой болчу, пойля болчу. А тияк айдайм да. Жолду карагыла, өтө бир страшный жолдо туугандар. Өтө страшный жол. Эмнеге токтоюн жигиттер? Силерге бир атмосфера көрсөтүп коеюн. Бисмиллах. Машаллах, мынаны карагыла жигиттер, атмосфера просто бомба, карагыла. Мыякта закат дейби. Мына сага Кыргызстан. Мынаны карагыла туугандар, өтө сонуна, сайды карагыла, атмосфера бомба. Мына жигиттер мен тачкам. Ушул жерлер полный пустой поле болчу туугандар. Ушул жерде биз тиякта мына базар, ушул жак полный базар, Осмонов көчөсү, мына центр жак, короче, ушул жак центр, мына жак полный поле болчу. Ушул жерде биз сайда чөмүлүп, мыяка өтүп, футбол ойноп, улакты көрүп, анан үйгө кетет элек туугандар. Азыр арадан бир 10 жыл өттү туугандар. 10 жыл десем алданып калам, бир 5-6 жыл өттү. 5-6 жылдын ичинде ушул жерлерде азыр жер таба албайсың туугандар. Жер тапсаң деле миллионду айтат. Алдын ушул жерде туугандар. Ушул жерде алдын жер бесплатный берем десе деле эч ким албайт эле. Эч ким албайт эле. Жашоо эртең не болот, кандай болот, ушундай өзгөрүп атат. Мынаны карагыла. Баягы рыбалкага барасың го туугандар. Рыбалкага барганда калмакты таштап коюп, балык чыкпаса деле мына сууду кууп коюп, кайф кыласың ошондой болот. Карагыла туугандар, өтө сонунда жашоо. Башың дамелаткан мындай жерлерде чуалы бир өзүң мына сайда кыйкырсаң деле эч ким укпайт. Биз жумушты баштайлы жигиттер. Рейнага чыгып секин. Атак мына пагудан карагыла. Бомба. Закат. Жакты жаңыр жагып атат окшойт. Өтө сонун жигиттер. Kırgız elim bayırdan kılındарды karıtkan Ak kalpaktu elimdi koldup jürüt yaratkan Yıldızım asmanda janıp turat can elim Örkünдөй beri söper geleceği zor elim Önderden kılıngan Kırgız ulu saktalgan Так, туугандар. 6 минут. Тагы бир заказ. Канча болуптур? 54 сом клиентке, мага 85. Башка заказ берилет. Заказ күтөбүз эми. Не кылабыз?
Muna balаны алып келдім. Туғандар, бұл таксопарк эксперт мен чоғы іштешіп отауыз. Туғандар, Қырғызстанда, есі Қырғызстанда такси іштеп отқан болсаңыз, Яндекста қайсыл жер болып болсын айырмасы жоқ. Қырғызстан içinde, любой жерінде, главный Яндекс такси болса болды, туғандар. Есі таксиде іштеп отқан болсаңыздар, ушул номерге байланышып, таксиде уланып, ушул таксопаркта іштесеңіздер болады. Таксопарк условиясын айтып өтіп кетейін. Таксопарктың условиясы 2% туғандар. 2% жақпаса әрбір заказдан 4 сом, алдағы жақпаса туғандар күніне 55 сомдан. Аны өзіңері выбирать етесіңдер. Қайсы условия сілерге жақса, ошол условиямен чоғы іштесеңіздер ол. Қырғызстанның içinde любой жерден улап береді туғандар. Дағы бір несесі бар туғандар. Есі ушул таксопаркта іштеп, досыңарды, танышыңарды алып келсеңер, сілерге балансқа 1000 сом ақша салып береді туғандар. Ушундай, ошентип акча тапса болот туғандар. Там друзей привез, там брата привез, там папа привез. Ошентип акча 1000 сомдон иштеп алсаңыздар болот. Жаңы уланып туруп ушул таксопаркка 1 апта иштеп туруп туғандар. Бир досуңуз алып келип 1000 сом алсаңыз болот. Хоть 5 баланы алып келиң, 5000 аласыз. Хоть 10 баланы алып келиң, 10000 аласыз туғандар. Сонда эмес, акча иштеп. Ушул таксиде иштесең, досторың, братандарың, туғандарың чалбаса да жакшы иштеп аттым эле. Досторым чалып калып, кетип калып, эмес чыгып атам кайта. Азыр бир заказ алдым. Алдагы доставка экен. Пакет бар экен, ошону алып кетип атам туғандар. Анан мына башкаларга айтып коеюнчу туғандар. Таксиде иштегендер жалабат, мына Кыргызстандын ичинде иштегендер туғандар. Силер мына иштеп атканда линиядан чыгып койгула, заказ аласыңар го. Заказ алып туруп линиядан чыгып койгула. Мен ошондой кылып атам. Анан коэффициент жанат жигиттер. Ошондой кылбаса Яндекс вообще. Жакшы туғандар, мана пакет мен алып кетип калды. Өлөт эле да бул жагы. Клиент таба албай, звонок кыла албайм, таба албайм. Болуп доставка заказдар иштетип жүргөм. Заказ 50 сом болду, мага 85 сом. Ошондо 35 сом бонус берет экен туғандар. Мына дагы мага заказ берип коюптур го. Дагы заказ берип коюптур туғандар. Кеттик болбосун. Мынаны карагыла туғандар. Такси заказ кылышты билбейт. Азыр атмен кылат. Мен мына точкага келдим да жүрүп кеттим мына кичине. Насири 106 дейт. Клиент айтып атат, мен наоборот ушул жерге ташташым керек дейт, чалып туруп. А мен не кылайм, мен сен заказ кылган жериңе келдим го, келе аласың круговойго дейт. Жинни болуп калган. Бу круговойго мен пустой барамбазмын жерден. Круговой каякта жүрөт мына. Биздикилер ушундай да, билбейт да, местоположениедан коюшту. Кантип бу жашоодо жашап жүрөт, билбейм да. Кантип ушул жер буларды көтөрүп атат. Bir taksi zakaz kıla almasa bu жашоодо не кылып жүрөт дейм да. Нерв кылат го булар адам. Кой, bir taksi zakaz кыла албайсыңарбы? Ушу клиенттерге кичине сүйлөп коюн тугандар. Анан жмот болбогула клиенттер. Кичине мына добрый болгула, добрый. 40 заказ 49 сом болсо, сиз 50 сом берип туруп 1 сомду күтүп отурбагылачы, 1 сомду күтүп атасыңар, койгулачы. Taksiler beçarılar iştep жүрөт нерде эшекте. Силер 1 сомду сдачаны берем, 1 сом не байып кетесиңби? Мына заказ берип атат, жеттим. Добрый, щедрый болгула тугандар. 1 сом, 2 сом калабагыла. Ошо таксиге 1 сомду берип койсоңор, ошол такси бала водитель үйүнө балдарына бир нерсе алып барат. 1 сом болуп туруп 10 сом, 20 сом болуп калат. Ошондой. Водительден кайтпаса, Кудайымдан кайтат. Мен шедир экем, не тугандар, мен такси чакырсам, без дача берем, чиги берем, анан клиенттерден албайм, 5-10 сом албайм мен. Например, мына заказ 49 сом болду, клиент 2-20 сом берип атат, 40 сом. 9 сому жок болуп атат. Аке кой бериңер дейм да, кийинки такси балага берип коебуз деп коем. Мен шедир экем, эмне?
клиенттерге түшүнбөйм да туугандар. Такси заказ кылып алган. Но машина заказга келсем не дейт? Аке кете бериң дейт. Мен өзүм таштап коём. Кичине жүрүп тур заказда. Завиште бериң, мен сизге деп туруп 40 сом берип, заказ 50 сом эле. Болду, план өзгөрүп кетти ака. Өзү кете бериң, заказ завиште этип коюң деп клиент мага 40 сом просто так берип коёт го. Мына эми заказ завиште этип коем туугандар. Ушундай клиенттер көбөйсүн. 85 сом менен жабып коебуз азыр. Мына туугандар 85 сом менен жабып коебуз. Ушундай клиенттер көбөйсүн туугандар. Еще 40 сом берген мына. Клиент, короче, планы өзгөрүп калыптыр. Мен келишиме үйдөн чыгып, ака мына 40 сомду алың да заказ кичине жүрүп завиште этип коюң дейт. Хорошо дейсиң го? Заказ бербей атат го туугандар. Туугандар, жумушту түгөттүм. Болушунча тарттым, потому что үйгө кетип атам азыр. Эртең мен турушум керек. Болушунча видео тартып силерге кичине көрсөтүп койдум. Анан көбү сурап атат, шаха ошту тартып бер, ошту салгандым, ошту таксисин билейин дегендер өтө көп болуп атат мага. Жазгандар комментарияда, YouTube'да, WhatsApp'та, группада, тиякта жазгандар көп болуп атат. Туугандар, мындайда мага мен баягындай миллионер эмесмин да, Ошко барып тартып силерге, Ошко базар коргондон Ошко барып келиш 5 саат пустой жол кетет. 5 саат, 2,5 саат Ошко айдайм, 2,5 саат обратно айдайм. Ошого силерге айтайын. Мына аркадан ким келет ате? Жаман айтады го. Ошого силерге айтайын. Мына мотоцикл кетип атат экен. Мага айтып калат экен. Ошко барыш үчүн туугандар 5000 расход кетет мага. Ошко 5 саат время кетет. Барам, бензин куям, обед кылам, тияк бияк видео тартам, монтаж кылам, тияк. Мага кичине мен баягындай силер ойлогондой бай адам эмесмин мен туугандар. Просто эле карапайым мына Матиз эшерегебаны минип жүргөн эле баламын. Ошого мейли тартып берейин туугандар. Хорошо, спонсор кылгыла. Кандай спонсор? Мына 10 адам болгула, 1000 сомдон которгула. Болбосо 20 адам болгула, 500дөн которгула. 5000 расход кылам Ошко барыш үчүн, 5000 мага калат. Силер дагы мени түшүнгүлө туугандар. Ошко барыш үчүн мен база коргон каякта, Ош каякта да туугандар. Силер түшүнүп атам. Силерге контент кылышым керек, тартышым керек. Но мага туура эмес да, если Жалал Абад, мына база коргон, Кочкаревда, Советский болсо, конечно, бар эле тартып берем, жакын эле, ал без проблем. И Ошко деле мындай жумушум чыгып калып, жумуш менен барып калсам тартам. Но Ошко пока что ишим чыкпай атат, жумушум чыкпай атат, бара албайм да. Ошого болбосом 10 адам давай дегиле, мына WhatsApp коюп коем туугандар, WhatsApp'тан жазгыла, 10 адам которгула. Мен расход кылам, хорошо. Ошко барам туугандар. Силер айтасыңар, шаха, мына, например, 10 адам болду туугандар. Силер айтасыңар, шаха, мен сага 1000 сом котордум, Ошту тартасың. Айылды жазып койсуңар туугандар. Ошто айылын, например, өзүңөрдө айылыңар барго, ушул айылды тартып бер шаха дегендер болсо, давай. Ошко барам, өзүңөрдө айылыңар жазып койсуңар WhatsApp'тан. Мен барып ошо айылды тартып берем, Яндекс таксиди тартып берем, Ошту шаарды тартып берем. Если что, өзгөнгө дагы сразу өтүп, өзгөнү дагы тартып берем. Голосовать эткендер мына WhatsApp туугандар. Мен дагы туура түшүнгүлө, мен байды баласы эмесмин. Просто эле таксиде 20 сом тияка, 30 сом бияка айдап жүргөн баламын. Ошого спонсор кылам да силерге дагы жакшы болот. И мага да. Ошко таксист бизден 4000ге барат туугандар. Ошого как будто мен таксистей болуп барып силерге видео контент кылып берем жигиттер. Мени туура түшүнгүлө. Шаха, сен тилемчилик кылтасыңбы?
акча сурап атасыңбы дегендер жок туугандар. Мен силерге просто айтып өтүп кетип атам. Көбөй жазып атат мага, көбөй сурап атат. Пожалуйста туугандар. Пока что ушул жерде база коргоон жалаат кылып, Яндекс боюнча контент кыла беребиз туугандар. Пока ушул жердемин, тарта берем. Москвага барып калсак, московский контенттер тартабыз. Братан, сколько там туда-сюда 20 коэффициент, 10 коэффициент кылып Москвада жүрө беребиз. Бардыңарга ассаламу алейкум шахардан, база коргондон. База коргон сила, жалаат сила болуп калды азыр. Короче, жети болбу сила. Мындай скромно айтканда, бардыңарга ассаламу алейкум. Мен үйгө кеттим, барып уктайын.